Anayın kulunun ata tegin ayta gör, aytpaygan tip kayta gör. Senin atan surayın, kaysıl jaktan taragan, kaysıl jaktan gelişken, kanday gündü görüşken, dep oşentip oşonda açık aytçı kulunun. Senin ulutun kim, elin kim, uranın kim, jönün kim, urmattaşıp жүрүүгө учурашар теңин кем. Атаңдын көрү дүнүйай, дагы жайың сурайын. Senin жердеген чының айлың ким, жеттің ата дайның ким, дагай тайың улунум. Ачык айткын сен мага, бедер туткан белиң ким, белсен ичкен шериң ким. Senin айың. Манас эпосы кылымдардан бери кыргыздардын баатырдык мүнөзүн туюндурган бир символ катары жашап келет. Кыргыздардын баштарына караңгы түн түшүп, чоң балекетке кабылып, ата журтун тарттырып жиберүү коркунучунун алдында турганда, Манастын руху кыргыздарга дем күч гана болбостон, ынтымак кырашкердиктин сезимин тартуулаган. Өздөрүн Айкөл Манастын тукуму санаган кыргыздар 20-кылымдын башында кыргын кыяматка дуушар болушкан. Бүт дүйнөгө бүлгүн салган биринчи дүйнөлүк согуш орус падышачылыгы ээлик кылган Түркистандын калкына да зор таасирин тийгизген. Согуштун алгачкы жылдарында фронтко азык топтош керек болгон Түркистандын эли 1916 жылдын ортолорунда падышачылык тарабынан келген бир буйрук менен катуу толкуган. Россия мамлекети Кыргызстанга 1860 жылдан баштап кире баштаган. Биринчи Түндүк Кыргызстанга келди. Түндүк Кыргызстанга келип, жакшы жерлерди, суу баса турган түз жерлердин бардыгын ээлеп, Россиядан адамдарды көчүрүп келип, ошо жерге отурукташты. Ушу биз турган жерди Спасипка деп коет. Мурунку аты Акбаш болчу. Спасипкага да бүт орустар отурукташкан берди. Бир да кыргыз жок болчу. Же өзбек, же кыргыз жок эле. Жалаң орустар. Нерде Беловешенка дегенибиз бар. Ал жерде бүт орустар болчу. Ошо Россиядан көчүрүп алып келген орустар ээлеп, бу жерде жашаган өзбектерди, кыргыздарды баарын тоого айдап, жерлерин тартып алып койгон. Эгер кетпейм дей турган болсо, аларды аткан. Жана кыргыздарды тоого аткандай кылып, мишен кылып атып ойногон да. Ушунчалык жаман бузулган. Падышачылык бийлик аймакка ээ болгондон бери Түркистан калкынын жерлери жаңы келген көчмөндөрдү жайгаштыруунун натыйжасында тарый баштаган. Буга кошумча аларга тиешеси болбогон эле бир согушка катышуусу талап кылынган. Ошол учурдагы кыргыз-казак активисттери буйруктун кайра кайтарылуусу тууралуу демилге көтөрүп, бирок эч пайда таба алышкан эмес. Ошентип жарым кылымдын азабын ичине батырган коомдук кармоонун жыйынтыгы болбой, 1916 жылдын июлунда Түркистандын бир катар аймактарында чоң көтөрүлүш башталган. Негизинен Түркистандын көчмөн турмушу менен жашаган аймактарда бул башталган көтөрүлүш Кыргыз ала тоосунан Урал тоолорунун этегине чейин жайылган. Чокулдук, күрөк же таяк кармагандардын баары аймактагы орустарга чабуул жасашкан. 1916 жылдын жаз айларында Түркистанда кадимки жер титрегендей болуп асманды кара булут каптаган. Бир канча ай уланган бул башаламандыкты басуу үчүн падышалык режим ырайымсыз түрдө чара көргөн. Аталган аймакка биринин артынан бири куралдуу аскер отряддары жөнөтүлүп, казак-кыргыздар кармалып өлтүрүлгөн. Керенский Түркистандын да жаңы бир согуш фронту катары колдонушу керек болгондугун айтса, Куропаткин тоолордо 3-4 кой кайтарган кыргыз калса, биз үчүн жетет деген. Өз учурунун заманбап куралдары менен жасалган бул баскындын каршысында кыргыз жана казактардын жалгыз айласы чыгышка, Кытай императорлугу ээ болгон аймактарга карап гана качуу болгон. Каркыда чоң суу бар экен дейт. Ошо сууда байлардын кыздары момундай карыш тетигинде бийиктик тебетейин. Ошондой карыш тебетей бар кыздар сонун аттарды менеп сууга киргенде көпчүлүк агып кетти дейт. Анан биз эптеп эрмалап тырмалап отуруп суудан чыгып анан Кытайга барып, анан Кытайда уйгурларда күздөн барып жазга чейин анан малай болуп иштедим дейт. Анан малай болуп иштегенде эле ушундай Николай тактан түшүптүр, Илерин деген келип бир дейт. Анан көлгө кайра кетиш керек дегенде кайра кудуңдап анан кийин баягы 4 баламды жетелеп алып келип анан кийин Караколдун түндүк жагында бир айылга туруп калдык дейт.
Bunu beker ele kıldı. Şunu bunday kılbayla koysa olmak sebebi köp elden ualına kalıp kaldı. Şunda mı Kırgız elinin tündük Kırgızlardın jarmına jakını kırılıp kaldı şundan. Bir bölügün janağı tegi Karaçilini emeler, otryadlar atıp taşladı. Ekinçisi Açkadan Kıtayga baratkanda tegi aşudan joldan öldü. Kalganlar Kıtay'ın özüne barganda okat kıla albay kıyınçılıktan ölüp kaldı. İleğinin arka özü Kıtay'dın jeri eken. Al Kıtay'dın jerin janağı kıyaz kalmaktar. Kıyaz kalmaktar kaytarat eken. Alardın kollarına jaa deydi. Jaa uçurup oşontu ança mınjış mıltık men ayaktan avar atat. Bir yaktan orustar arkasından atıp oşondoy bolgonda men enem rahmatullah aytчы. Oy, tigi ileğinin suusu bөгülüp kaldı deydi. Takır oşananın ağıp atkan koyu yanamdan üstünden basıp ötüp ketişkenler bolup turdu janağı. Soğuk alganlar. Bolbosa bütün dağıptır. Kança şonda kırılgan manaki. Oşonda deydi, Türk degenler geldi de ayt deydi. Oşonda ara ortamcı boluşkan turbayбы. Anan ak kiyingen kişiler eken akçam oşlar dümbür toğu gelip kalıvanın janağı Zambirek men atkan toktot turup. Alar janağı ortamçılar eken. Куралдуу күчтөр менен келген орус аскерлеринен кутулууну самаган кыргыздар Ысык көлдүн түндүгүнөн Кытай чек арасына туура барышып, эртте аттангандары чыгыш Түркистанга жете келишкен. Ал эми кеч калгандарды бир тагдырдын тамашасы күтүп турган. Кытай чегин алыстан көрүп сүйүнүч менен алгалаган кыргыздар чек арадан аларга карап атылган октон шаштысы кетип, артка орус ордолорунун кучагына кайтууга аргасыз болушкан. Ушундайча кырылган кыргыздардын сөөктөрү 90-жылдан кийин 2006-жылы Ысык көлдүн айланасында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жыйналып, аздектелип жерге коюлду. Bedelдин аяк-бияк белинде миңдеген, жүздөгөн кыргыздар калды. Ошону советтик доордо сөөгүн жашырып койсо болот беле? Бирок дагы эле биздин кыргыздын интеллигенттеринин начарлыгы. Эмне үчүн? Ошол кезде орустар десе эле кокуй тийбейли деп койгондо. Орус падышасы Россия, социалистик Лениндин солдаттары, социалистик солдаттар, анан падышалык солдаттар экөө. Ошону ажырата билсе дагы кокуй орустарга тийбейли деп турганда. Başı janakı götürüş bolar. Götürüşte inan nürkөt. Аны кез түшүнбөй дүркүндө эле bir маанини коюп атат. Жок. А дегенде кадимкидей гарнизонду алып коюп турган болуп. Замбирегин талкалап, замбирекчини өлтүрүп. Көп иш болгон, аябай болгон. Ана ошондой болуп, ошо түндүк жакта айрыкча күрөш караколдун тегереги Токмоктон баштап катуу күрөш болгон. Токмокто боомдун капчыгайынан 200 солдатты кармап калып, курал жарагын өлтүрүп, курал жарагын таратып алып, 500 ов дарысынын мылтыктан таратып бергенде. Ошону менен элди дагы бир аз кармап калган. 16-жылдагы биздин жерди, элди, борко сууну таратылыш экологияга көз артып, ушул жерге келип, байлар келип биринчи келбедиби? Аны ошол кыргыздарды картадан алып таштамак максат. Аны ошон үчүн жана 16-жүрүштө биринчиден кыргыздардын өзүнүн кемчилдиги бая карапайым качпай деле койсо болмок экен. Качпай койгондо дагы анан баягы арасында түшүнбөгөндөр өркүтүп аман калабыз деп качып аман калбай эле кыргын болбоду 90% аябай. Мындан чоң трагедия болду 16-жылдагы. Бул биринчиден өзүбүздөн кетти, экинчиден бул орустардын басымдуулугу кылды да. Чоң басмачы болду да булар. Үркүндү баштаган кыргыз караңды өлтүрбайбы? Кыргыз эли баштап алды үркүндү. Мына муну элде жашырбай эле койсун. Кыргыз эл баштап алды муну. Орустар да жашап, орустун балпайган байбичесине ушу карамакка каракандан калып барып тоого эне кылып аталып жүрүп ошо байкуш байбичени кыргыздар өлтүрбөдүбү? Өлтүрүптүр. Мен көргөн жокмун, дагы санжыраны кайнатам, кайнап эле өдүкүндө ичинен чыккан. Ак байбичелер деп мындайдай болгон.
бет ошо чечектен калганмын, мындай кичине чагыры бар. Ошону эмне кылып жүргөнүм үчүн өлтүрөт, байлап. Ошондо ошол жердеги Кыдыр аке деген, жана кереге ташта турган Кыдыр аке деген абдан билимдүү, мындайча айтканда калыгул катары айтып келген киши экен да, эме. Ошол үркүп, ошонткенде ошол киши айткан экен Кыдыр аке. Эй, үркпөгүлө, оруска тийбегиле. Орус деген тиги аттын түгүндөй эл. Биз болсо аттын кашкасындай элбиз. Оруска биздин ал жетпейт, койгула. 1920-жылдарга чейин уланган бул башаламандык доорунун бир жагында жаңы режим коммунисттик идеологиясын ишке ашырганга белсенип киришкен. Мындай иш-чаралардын эң башкысы катары жеке менчикти жок кылуу жана болгон мал-мүлктү мамлекеттештирип, коллективдүү чарбаларды түзүү максаты коюлган. Жаңы режим жеке менчиктин адамдар арасында теңсиздик жана акыйкатсыздык жаратарына ишенип, айыл жана мал чарбасынын бир колдо топтолуу демилгесин көтөрдү. Бай манаптар менен орто чарба дыйкандардын жер жана мал жандары ортоктоштурулуп, мамлекеттин менчигине айланды. Мындай түзүлгөн коллективдүү чарбалар коммунисттик эн тамга катары колхоз жана совхоз деп атала баштады. Мурунку малы бар адамдар эми колхоз же совхоздордо мамлекеттин атынан айлык акы алган мал багуучу чабан болушту. Орозбек Абдкадыр ошондон тоолуу райондорду ат башын арын суу самырларды тос кылды. Орусча товарищи обработки земли. Жерди уюшуп пайдалануу. Азыркыда өзүнчө эмес, уюшуп пайдалануу. Тоз. Товарищи обработки земли тоз. Ошон менен тоз болдук. 29-жылдан 39-жылга чейин 10 жыл тоз кылып туруп, эл менчигине тийбегиле. Адам күчү, айыл чарба шайманы, күчүна, өгүз аттар ортолошсун. Башка элдин менчигине тийбегиле деп кой. 10 жылда жерди пайдаланып калгандан кийин акырына малды алып койгула дейт. Колхозтоштуруу болгондо, бу жерде колдогу малдын баарын алып элден жыйнап тигинтимиткенде, анан баягы колхозго өткөзгөнүн өткөзбөгөндөрүн союп, бу жерде биздин атамдын иниси Базарбай деген болор эле. Ошол анан койдун баарын жайлоодон келгенде акырла колхоз алып коет. Сойбун оголарды деп туруп, таң атканча койду союп, анан бизди отургузуп алып туруп, май тууратчы. Жалаң койдун майын тууратып, анан эритип, карынына куюп, анан жаш чыгарабаны, 2 аттык жаш чыгарабаны жалаң койдун карынына майга толтуруп алып туруп, Жамбылга барып сатып, ошентип тиричилик кылчу. Мен колхоз болсом, мен колхозго колумда бир уюм болсо колхозго бергенмин, кошконмун ошону. Кошуп колхозго член болгонмун. Сиз болсоңуз, сиз коюңуз болсо бир кой берип, анан кийин член болгонсуз. Муну бир уyu болсо уй берип, член болгон. Бардыгы чогултуп, коллектив болуп, анан колхоз болду. Колхоздун кишилердин колдорунан малын тартып алышы орус жана украин тектүү көчмөндөрүндө анти-коммунисттик бир кыймылга жол ачса, Түркистандын жергиликтүү калкында да орус өкмөрлүгүнө каршы кайрадан күрөш жанданды. Коммунисттик башкаруу келелекте эле башталган көз карандысыздык күрөшүнө коммунисттик башкаруу келгенден кийин жеке менчикке ээ болуу күрөшү да кошулуп жатты. Ошентип, Түркистандын башка аймактары сындуу эле Кыргызстандын айыл чарбага ыңгайлуу өрөөндөрү саналган Ош, Жалалабад жана Баткенде да коммунисттик режимге каршы басмачылык деп аталган кыймылдар жаралды. Ошондо манаптардын баары качып жүрүшөт да. Мисалы, мынагу түштүктө тетиги Верган өрөөнүндө басмачылардын саны, баштаган кишинин саны 7000ге жеткен. Бир жолу басмачылар келип дейт, анан чоң атаңды алып кетти дейт. Атка мингизип алып кетти дейт. Анан бир учурда канча бир айга жакын учурда чоң атаң келген дейт. Кызыл манаттан мындай чепкен кийип, халат кийип шуну келген дейт. Анан басмачылыкка алып кеткен дейт.
Аны ошо атышып жаткан экен, сугдап деп коет, каракын белдеп коет, ушу октор чуулдап өтүп атышкан аяк бияктан, аяк бияктан. Ал жакта чоң атамдар жатса, бул жакта кызылдар жаткан, экөө атышып атат да. Анан бир учурда ультиматум жиберет. Алардын огу түгөнөт, ичер жеринде түгөнө баштайт, анан айтат экен, эми силерде түгөнүп атат, бизде да түгөнүп атат, давай жарашалы деп. Орустар алдайт экен. Большевиктер алдап туруп, силерге алтын көлөш дейт, алтын көлөш кайда болот? Алтын көлөш кийгизесиз, анан мен чоң атам, жигиттерим түшүп келет, момунтип. Алтын көлөш кийгизет экен деп. Мына силерге алтын көлөштө алдында бутун колун кайрып турган айдап кетишкен. Советтер Союзу доорунда жеке басып алуучу жана талаптануучу өзгөчөлүктөрү менен маалым болгон басмачылар жөнүндөгү пикирлердин бүгүнкү Кыргызстанда башыламан иретте экени көрүнөт. Басмачыларды негизинен орустарга каршы көз карандысыздык үчүн күрөшкөндөр деп айткандардын жанында эле каракчы, талаптануучу деп түшүндүргөндөр да көп кезигет. Таластыктар менен Советский Союзга каршы күрөшпөдү. Согуш ачты таластыктар. Басмачы болуп. Бизге кереги жок. Орустар келип сууну булгап атат. Дара турган, намаз окуй турган жердин бар булгады чочколорун алып келип, орустарды таластан кууп чыгабыз деп анан таластыктар басмачы болуп, анан көтөрүлүп, менин ата-бабаларым, мунун ата-бабаларым баары көтөрүлүп таластыктар. Анан чыктык. Ошондо ба Трудовой фронтко барып келген бир кишини чакырышыптыр да. Орус көп бекен, аз бекен. Мына орустарды кууп чыгабызбы десе. Орустарды кууп чыга берсеңер боло берет. Орус асал экен. Оолиятадан бир 10 чакты орус көрдүм. Анан кийин Сибирге барганда темир жолдо иштеп жүргөн бир 30 орус көрдүм, башка орус деле жок дептир. Баягы бир жумушчу вагондун жанында жүрүп баары иштеп кайра келген эчтеме көрбөгөн да. Нуралы айтпады, орус асал экен. Жерге кирсем кууп чыгабыз дегенден кийин 32-жылы бир топ адамдар бизден өлүп калды. Октябрь революциясы 17-жылы жеңди дедик. Мына ошол жеңгенден кийин Октябрь революциясын жалпы баардык кыргыздар эле кабыл алган эмес. Кыргыздын дагы акылмандары болгон, байлары болгон, ак сөөктөрү болгон. Алар кабыл алган эмес. Мына ошолорду басмачылар деп, басмачылардын баарын тең башын алган, өзүн атып жок кылган. Анча-мынчалары тоо аралап, тоонун башына чыгып, же болбосо чет мамлекетке, Афганистанга, Кытайга, Пакистанга качып кеткендер болгон. Кандай болгон күндө да басмачылар 1930-жылдардын башына чейин жаш Совет мамлекетинин айласын кетирип, бирок акырында кысымга алынып жок кылынган же Афганистанга качып кетүүгө аргасыз болушкан. Мындай талаштардын бири Жалал Абадка жакын Арсланбап өрөөнүндө өткөн. Аймактын элинин дале жүрөгүндө жашаган эскермелерге караганда, советтик аскердин кордугунан качкан басмачылар Арсланбап өрөөнүндө тар капчык айларга жашынышкан. Күндүзү атарат келет дейт солдаттар. Сен басмачы келди сага, сен басмачыны багасың деп. Жок, биз басмачыны бакпайбыз. Басмачы келет. Келгенде бизге айтасың дейт. Келген убакта олар айта албайт. Кечкурун келет дейт. Малыны үйдө кийим, мана ушундай кийимдерди соям алып кетип жүргөн басмачылар. Малдарын эм алып кетип жүргөн дейт. Басып колго киргенин алып кетип жүргөн дейт. Өздөрүн урган дейт. Шундан өздөрү үйгө жатпастан, Токойго, Кадырга, каерде неме жер болсо ошол жака барып жатып жүргөн биздин аталарыбыз. Коллективдештирүү ишинин жана коммунисттик идеологиянын ошол замандагы дагы бир запкысы Кыргыздардагы бай манап деп аталган бай адамдардын же бардар үй бүлөлөрдүн сүргүнгө айдалуусу эле. Коммунисттик идеологиянын доктринасы боюнча колунда бар бардар адамдар кедей кембагалдарды эзип эксплуатация кылат. Андыктан муну токтотуунун бир гана жолу жеке менчикти жок кылуу аркылуу болот деп эсептелген. Кыргыздар арасында ары бай, ары сый урматка ээ адамдар ушундайча жол менен кыргыз жеринен кулакка тартылып, тышка айдалып, Советтер Союзунун башка бир жерине жеткирилген. Нече эндеген жылдардан соң өз мамлекетине кайтып келген бул үй бүлөлөрдүн бала бакырасын бүгүн дагы жолуктура алабыз. Кулакка тартып, ошол жерден анан кийин мен атамды, апамды, анан кийин мени анан токолу бар экен, Мария деген, эң төрөбөгөн. Ошол 4 анан айдайт. Инимди болсо, кой,
Dep 1,5 yaşında, 2 yaşında ilimdi tayineye salıp kaladı. Koy, kızım sen kıynalasın yoldan dep. Oşo oydan 4'te döneybiz. Ukraynaga. Tavarni poyuzga salat çuvaltıp turup anan keyin. Tavarni poyuzga salıp turup oşanti жүрүп oturup ноябрь декабрь айында Одесса калып барат. Ошол жерден анан пароходко салып туруп, анан кийин Скадовский деген портовой город калып келип ошол жерден түшүрөт. Ал убакта орустардын баягы чоң селасы жок, хутур. 10 чактыдан үй, bir хутур. Ошондо Хлеводаровка, Морозовка, Аскания, Карл Маркс деген хутурларга таркатат. Таркатып туруп ошондо комендатура 5-6 карайт үстүбүздөн. Контроль кылып. Анан колхоз жок ал убакта, эчтеке жок, ошентип анан кийин дегенде баягы ачарчылыкты көрөт анан. Баягы курсагы чоң байлар эмне? Борç берсе, капыста берсе көнчү эле. Кокуй биз кырылып кетебиз деп ошондон кийин жанагы Бауреке жаңгар ачыптын Сатаркул дегени. Анан Шабдандын инисинин баласы Кожогул деген, Арун деген. Анан кийин Исраил Исак деген бул солтодан манаптардан чыгып Сталинге кат жасат. Кокуй биз кырылабыз. Бизди бир жерге чогултуп эметсеңер экен деп. Ошентип анан кийин Сталинден баягы эмеге районго, обкомго келет да. Дай чогулткула деп. Ан чогулткула дегенден чогултуп туруп, ошол эле Скадовский райондун бир Чалбас деген. Чалбас деген бул татардын аты. Чалбас деп чалып чыга турган айылгычтак. Ошол жерге 6 көчөнү бошотот. 6 көчө чыкпай койгондон кийин ошондон агитация кылат. Кокуй киши жегиштер келатат деп. Анан кийин ошол жерден 6 көчөнү бошотот. 6 көчөнүн баш аягы бир тайчабым. Ошол жерге алып келет чогултуп. Анан кийин колхоз кылат. Жантөлөс Мухут деген казак жигит барды. От менен грамотный менен ошондой айтты. Оренбургтук экенбиз. Барып ошо директор школ болуп турду. Директор болуп анан кийин ошол жерден окутуп, анан 7-чи классты бүткөндөрдү ошол жерден анан мугалим кылып алып калды. 34-жылы ачарчылык, жаманчылыкты көрдүк. А жерден да кырылды. Кырылганда эми 40 метр жерден кудук касып суу аласың. Ошол өлгөндөрдү көмө албай калган күндөр болуп тур. Ит сүйрөгөн күндөр болуп тур. Өлүктү. Баягы кудукка 40 метр кудукка салып жибергендер болуп тур угушумда. Ошентип отуруп 35-36-жылдан кийин жакшы заман болду анан. Оңолду да. Ой токоч. Эмени картошкага карамай жок, сулууну карамай жок, арпаны карамай жок. Баалы буудай, кара буудай. Токоч көп. Ар бир күнгө 10 кил, 16 килге чейин буудай берип атты. Арава кылып буудай алып атты. Курсак ток. Баягы ийне тас жокторду деттом ачты. Бүгүн Кыргызстандын белгилүү композиторлорунун бири Асанхан Жумакматов да бала кезинде ушул сүргүндү башынан өткөргөн. Атамды 26-жылы айдап жүргөн экен. Эмчин дегенде агиши болуш болгондон кийин анын үйүнө мына улуу акындар Осмонкул, Шаршен, Атайым осулар дайым келип кымыз жейбиз деп, анан тамак 5 бармак жейбиз деп, эми болуш болгондор тамагы көп да. Düşünçeken ana ошонун арасында эле падышанын полковниги наместник. Ошо да келип, жана аерде жерден чыккан 2 ысык источник бар. Соевый и шолуш состав дейт. Алар мына
сүйек сынған жерге ушундай жакшы жардам берет. Анан бир жака Сибирге да жүрөт экен. Мен көрбөй калдым. А мени апам менен улуу байке Муратхан менен Украинага кулакка тартып айдап жүргөн. Аерде кыргыздар, казактар, өзбектер болгон. Даже орустар болгон. Ушакта кулак болгон чоңдорду айдап жүргөндө биринчи мен болгондо Старая Каховка жерге бардык. Азыр Новая Каховка, Каховское море деген бар. А Старая Каховка бардык. Ошол жерде бүт дүндөөгө атага чыккан Аскания Нова деген заповедник бар. Ошол жерде жанагы жол, бор, сүйүз, ошолордун баары биз кыргыздар баккан болчубуз. Бизди кийинирээк аерден көчүрүп Чалбас деген жерге алып барды. Чалбас, Кадовский район, Херсонская область деп. Ошол Чалбасыда 6 uzun, түп-түз 6 көчө болчу. Ошо түп-түз көчөгө кыргыздар болушту. Ошо мектеп ачты. Ошо биринчи кыргыздын академик Жамырчылык деген ошо келип бизге сабак берди. Тарых менен сабак берди. Анан Жантилев деген казак келип математика жөнүндө сабак берди. Анан сабактар кыргызча, орусча, украинча болуп атты. Анан ошол жерде мени бир топ балдарды детдомго алып коюшту. Чалбасыда бизди детдомго алып койду дагы, детдомдо мындай абдан тартип жакшы болду. Биз строй менен детдомдо оркестр түздүк. Балалайка, мандолина, гитара деп туруп оркестр, детдом балдар оркестри менен мектепке да оркестрин барып жүрдүк. Анан бирөө каза болуп калса, аны барып оркестрин похорона кылып туруп, абдан жакшы болду. Ушул сыяктуу кулакка тартылгандар жалаң эле кыргыздардан болгон эмес. Кыргызстанда жашап, белгилүү бир өлчөмдөгү бардар үй бүлөлөр да сүргүнгө айдалган. Кулакта баланча уй болсо, баланча кою болсо, малайы болсо, ошолорду кулакка тарткан. Малай күтсө, малай күтпөгөнү, эртерээк түшүнгөнү, малын берип, мындай деп кутулуп калган. Анан малай күткөн, 1000 жылкы, 500 койлор бар, 300. Анан бербей эле кармап турганда. Анан алар кулак болуп калган. Украина айдалган. Мындай болгон. Бай деген эле ошол бешечкизи теге саан уyu саан без болгон эле киши. Ошону эле кулакка тартып. Бай деген орус келгенге чейин болгон. 1000 жылкылуу кишилер болгон. 1000 койлуу кишилер болгон. Мына алардын бардыгы Совет өкмөтү келелектеги окуялар. Ал эми Совет өкмөтү келгенден кийин жанагы теге жерди дагы, малды дагы чектөө башталган да. Андан кийин жанагы шовинизмдин кысымы менен анан эч убакта жанагындай мал келин тияк биягын өстүрүп жеке чарба болуп кеткен эмес. Мен муну айтам, бай болчу деп, ошону айтканы менен кетет. Сен айтам, бул жеткен молдо болчу, балдар тескери жолго салып окутуп атат деп, аны айдап кетет. Ошентип бирин сүрсүп айдатып жибергени болду. Бул учурда биздин элде деле байлар бар болчу. Бирок алар кулакка тартылган эмес. Эмне үчүн? Алар кедейлерге эмелерин бөлүп берип, баягы эметкендерин малынан. Алар ач калып калбасын, булардын балдары эметпесин деп саан берип, мал берип, ушинтип жүргөн кишилер үчүн аларды эл жамандаган жок, алар барган жок. Анан кээ бирлери кулакка тартылды. Эмне болуп тартылды? Бул Советтер Союзу келип орус бийлейт экен, анда динсиздерди өтөт экен, динден чыгарат экен булар деп ген агитация жүрүп кетип туруп, ошого карата анан кулак баягы байлар, мындай эметкендер динге ошол учурда динге көп ишенгендер болсо, ал учурда динди эметип атпадыбы? Ошондон анан булар малын, эгиндерин элге бергендин ордуна сууга салып, тияк биякка эметкен үчүн анан кармап туруп кулакка тартып кеткен. Атам ошо колхоздун, Кызыл Кыргызстан колхозунун малыны багат эле. Анан кийин уст эле. Моюнча согот эле, жыгачтан ирабил жасайт эле, ат такалайт эле.
ушуга окшогон майда колхоздун керек жарак анча мынча иштерине кандай иш болсо ошолорду жашайт эле да. Бирок ошого карабастан жанагыдай молдо ушундай чыккынчы деген бирөөлөрдүн сөзү менен ошол атамды алып кеткен. Ошо бойдон ушубакка чейин атамдан дарак жок. Падышачылык режимине каршы көтөрүлүштү революциядан кийинки баш аламандыкты, коллективдештирүүнүн запкысын, басмачылар жана байларды кулакка тартуу сыяктуу окуялар менен 20-кылымдын алгачкы 30 жылын өткөргөн Кыргызстан эми салыштырмалуу бейкут деп саналган 1930-жылдарга кадам таштады. Совет режими өзүнүн бийлигин Түркистан аймагында бир кыйла бекемдеп алгандан кийин алгач Ташкентте өткөрүлгөн Советтердин съездинде аймактагы жер суу реформасын жасоо жана улуттук мамлекеттерди түзүү маселесин талкууга алды. Натыйжада Түркистанда этникалык негиздерге таянган 5 башка советтик социалисттик республика курулган.